10 апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Ысык Ата дарыясына түшүп кеткен баланын сөөгү табылды. Чүй облусунун Дмитриевка айылында дарыяга түшүп кеткен 6 жаштагы баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 9 апрелде 6 жашар бала Дмитриевка айылындагы Ысык Ата дарыясына түшүп кеткен. Издөө иштерине жалпы 217 адам тартылган. Баланын сөөгү бүгүн 10 апрелде табылып, милицияга өткөрүлүп берилди. Билим берүү министрлиги эмделбеген балдар мектепке кабыл алынарын билдирди. Кыргызстандын мектептери бардык балдарды, анын ичинде эмделбегендерди да кабыл алат. Анткени ар бир бала билим алууга укуктуу. Бул тууралуу 10 апрелде өлкөнүн билим берүү министрлиги билдирди. Дарыгер уруксат берген учурда тиешелүү эмдөөлөрдү ар бир бала өз убагында алат. Кээ бир учурларда жүйөлүү себептер менен дарыгерлер убактылуу эмдөөлөргө уруксат бербеши мүмкүн. Бирок бардык балдар медициналык кароодон өтүү менен мектептерге кабыл алына берет деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Министрликтен балдар мектепке кабыл алынган учурда ата-энелер медициналык маалымкатты эмдөө картасын тапшырарын кошумчалашты. Буга чейин билим берүү министринин орун басары Лира Самыкбаева быйылдан тарта эмдөөдөн өтпөгөн балдар мектепке кабыл алынбай турганын билдирген. Анын айтымында ата-энелер баласынын жалпы профилактикалык кароодон өткөнү жана эмделгени тууралуу маалымкаттарды милдеттүү түрдө мектепке берүүсү керек болот. Эмдөөдөн өтпөгөн балдар токтом боюнча мектепке алынбайт. Эмдөө боюнча аныктама Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдөгү бардык ооруканаларды санариптештиргенден кийин суралбай калат, деген Самыкбаева. Министрликтин бул чечимине бир нече парламент депутаты нааразычылык билдирген. Эл өкүлү Бактыбек Чойбеков эмдөөдөн өтпөгөн балдарды мектепке кабыл алуудан баш тартуу Конституцияга каршы келерин айткан. Кызамыктын кооптуу экенин түшүнүп турам, эмдөөнүн пайдалуу экенин да билебиз. Бирок бул медициналык эмес, конституциялык маселе. Мага көптөгөн жарандар кайрылып жатышат. Баш мыйзамдын 46-беренесинде ар бир жаран билим алууга укуктуу экени жана негизги жалпы билим алуу милдеттүү экени жазылган. Биз болсо тоскоолдуктарды жаратып жатабыз, деп билдирген Чойбеков. Ал Конституциялык сот менен башкы прокуратураны билим берүү министрлигинин бул аракетине баа берүүгө чакырган. Учурда Кыргызстанда кызамык күч алууда. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 10 апрелге карата өлкөдө кызамык жуктурган 5168 учур катталып, жыл башынан бери бул оорудан 8 бала көз жумду. Мекемеден эпидемия коркунучу жаралган учурда эмдөө албаган жарандарды билим берүү уюмдарына кабыл алуу убактылуу чектелиши мүмкүн экенин белгилешти. Буга чейин Саламаттык сактоо министрлиги оорунун көбөйүшүнүн негизги себеби балдардын кызамык менен кызылчадан пландуу эмдөөдөн баш тартуусу экенин билдирген. Маалыматка ылайык, жыл сайын өлкөдө вакцинанын коопсуздугуна жана таасирдүүлүгүнө болгон шектенүүлөрдөн жана диний ишенимдерден улам 20 миңге чейин эмдөөдөн баш тартуу учурлары катталат. УКМК Каракол шаарынын мурдагы мэрин кармады. УКМК Каракол шаарынын мурдагы мэри Фархат Алжанбаев кармалганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, мэриянын жетекчилиги муниципалдык жерди арзан баада саткан. УКМК биринчи вице-мэр жасалма аукцион уюштуруп, Кашка Суу Кичи районундагы жерди жеке менчикке бергенин, кийин ал жер кымбат участокко алмаштырылганын билдирди. Бул иштер Алжанбаев мэр болуп турганда ишке ашырылган. Фархат Алжанбаев Каракол шаарынын номер 23 тергөө абагына камакка алынды.